Салам жалпы инста катталуучулар. Көптөн күткөн күн келди окшойт. Башында айткам, биздики сеп жок кылганбыз. Анткени бул нерсем акчаны берет, кайра жазайт деген нерсе болуп калды. Андан кийин баягы жеңе төшөк деген бар экен. Бирок жеңе төшөккө ушинтип өзүмө керектүү нерселерди тандап алдым. Мен силерге азыр эрке текстилден алган буюмдарымды көрсөтөм. Эң качественныйларын тандап алганга аракет кылдым. Birinci degende эле ой, бул постельный белье. Ушундай ези серый цветке жакынмын. Серый цвет, септин баары серый болду. Качествосы аябай сонун экен. Экинчи, мына ушундай сонун. Да, бирөө бар болчу да. Мейли, ушуларды таштырып, мына бирөөсүн көрсөтөм. Emek жақсы bir компания eкен. Компания тура эле. Или мне цех дейби. Компания. Мен жакшы көргөн Victoria's Secret. Бул жакта менин пижамам. Тоже эрке текстилден алгам. Барлыгы эле турмушка чыгып жаткан кыздар ушундай сөздү алып керек болуп шымы менен двойка. Кичине жөтөлүп калыптыр, эмне чыкпастыр. Тоже Dior. Билесиздер, мен кара цвет жакшы көрөм. Кара кийбей дегенсиңер, бирок ол эле кара алып алдым. Бир кара керек болот экен. FIFA. Андан кийин эң жакшы көрөм пижама ушул. Денеге да жагымдуу экен, вообще идеальный экен. Короче, күйөөгө тейлектер болсо деле айымдар алып кийсеңиздер, марахатыңыздарды айтасыздар. Бул болсо полотенце. Негизи мен аябай көп полотенце жакшы көрөм. Көп болуп турганын жакшы көрөм да. Бир алам. Бул болсо банный халат. Бул вообще идеал экен. Ачып атып кайра салганымды ойлоп баккым келбейт. Бул болсо ушундай банный халат тоже идеальный экен. Аябай жакты. Мындай кылып деле, мындай халат кылып деле кийип жүрсөңөр болот экен. Азыр салком ушпаңыздар, мен чачадым. Тапочка, ушундай хит болот да окшойт, ушундай жүндүү тапочка. Ошол, бул болсо мындай постельдин үстүнө жаап койгон покрывало. Бул болсо төшөк. Бул болсо жасты. Мен эрке текстилден алган баардык буюмдарымды көрсөтүп аракет кылып жетиштим. Бул чети эле дагы сандыктын ичинде толтура нерселерди чогултуш керек. Урматтуу достор, эрке текстилге сөзсүз түрдө катталып коюңуздар. Баардык айымдарга керектүү аккаунт деп ойлойм. Баардык кыздар бактылуу болсун.